Эми азыр силер менен конкреттүү жана жалпы түрлөрдү иликтеп алдык. Азыр эми бизге берилген маселени карай турган болсок, бул жерде илим бул жалпы жана илимдин бир түрү социология бул конкреттүү экендиги билинип атат. Эми варианттарды карайлы. Эгер варианттардын баардыгын карай турган болсок, баардык вариантта илим сөзү калган. Илим сөзү өзгөргөн эмес. Демек, бул жакта жалпы калып атат жана конкреттүүлөр калып атат. Эми бизде тапшырма конкреттүү вариантка аналогияны табышыбыз керек же окшоштукту табышыбыз керек. Эми социология илимин ала турган болсок, социология илими бул социум менен иштөө, башкача айтканда элдер менен иштөө, балдар менен иштөө, өспүрүмдөр менен иштөөчү илим болуп саналат. Демек, бул педагогикадагы социологияга окшош балдар менен иштешет, тарбия менен иштешет, социум менен иштешип атат. Демек, бул азырынча аналог болуп окшоштук жаралып атат азырынча. Ал эми архитектураны ала турган болсок, архитектурадагы илимдин бир багыты, бирок архитектурада биз бир точный нерсе менен кетебиз. Башкача айтканда, эгерде социология менен педагогикада тактык жок болсо, ар бир адамга өзүнө келген, орусча айтканда подходду кыла турган болсок, архитектурада андай эмес. Архитектура тактыкты сүйөт. Болбосо биз курган үй кулап калышы толук ыктымал. Демек, бул бизде четтетилет. Ал эми физика илимин ала турган болсок, физика илиминде дагы формулалардын негизинде гана биз бир нерсени чыгара алабыз. Демек, бул дагы так илимдерге кирет. Зоологияны ала турган болсок, зоология бул жакта тескерисинче дүйнө жүзүндөгү жаныбарларды изилдеп үйрөтүп атат. Бул зоология илими. Бул дагы биздин жупка туура келбейт. Демек, социология менен педагогика окшош болуп, экөө бири-бирине аналогдук жуп түскөндүгүнө байланыштуу. Бизде туура вариант, А варианты, илим жана социологияга, илим жана педагогика аналогия боло алат. Эми кийинки вариантты ала турган болсок, бизде темир жана күмүш деген вариант келип атат. Экөө тең конкреттүү. Бул экөө тең металл экендигин биз билип атабыз. Эми биз ушуга окшогон жупту табышыбыз керек. Эми газ менен кычкылтекти ала турган болсок, газ, кычкылтек бул газдын бир түрү. Демек, газ жалпы, кычкылтек конкреттүү бир нерсеси. Бул жерде кычкылтектин ордунда башка газдардын, мисалы, метан, пропан деген газдар болушу мүмкүн. Анын катарында кычкылтек турат. Бул конкреттүү. Эми суюктукту ала турган болсок, бул биздин аналогиялык жупка туура келбейт. Суу такыр башка, суюктук бул нерсенин кандай түрдө жайгашуусун, кандай түрдө берилгенин айтып атат. Мисалы, суюктук түрүндө биз көзүбүзгө көрүнгөн эгер бензинди деле карасак, ал суюктук түрүндө берилген. Бирок бензин учуп кетүүчү зат эмеспи. Андыктан бул вариант дагы туура эмес. Так, бул вариантын карайлы. Жылан, кескелдирик. Жылан менен кескелдириктерди ала турган болсок, жылан дагы конкреттүү, кескелдирик дагы конкреттүү. Экөө тең сойлоочуларга, сойлоп жүрүүчүлөргө кирет. Биологияны жакшы билгендер билет, сойлоп жүрүүчүлөргө келет. Ал эми зоология, биология бул илимдердин бир түрү болот. Демек, бул вариантыбыз четтетилет. Бизде туура вариант бар. Бул В варианты. Сойлоп жүрүүчүлөрдүн конкреттүү бир түрлөрү жылан жана кескелдирик берилген. Ал эми темир жана күмүш бул металлдын бир түрү болуп эсептелинет.